мектептин залында, университеттин залында, эми частный залдарда бар тренировка кылып жүрүбүз да буга чейинчи. Азыр мындай эми ушундай жакшы зал түшүп калды, эми буюрса жакшы ийгиликтер жаратабыз деген ойдобуз. Жылы бюджеттеріне қосымша ақша қарап, ушулардын оборудованияларына биз дагы жардам беришибиз керек да. Ошол эмне керек болсо ошол биз жергиликтүү бюджеттен карап беришибиз керек. Дүйнө балбаны Голам Реза Тахти атындагы Кыргызстан-Иран достугу спорт комплекси жалпы 1 жылдан ашык убакытта курулуп бүттү. Ага 1 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каражат кеткендиги айтылууда. Бул Ош шаардык мэриясынын алдындагы спорт жана дене тарбия комитетинин жалғыз заманбап спорт комплекسی olup kaldı. که داریم با در کمیسیون‌های مشترکی که با دولت قرقیزستان برگزار می‌کنیم و 12مین اجلاسش رو سال گذشته برگزار کردیم. انشالله پیش بینیمون این هست که بتونیم پروژه هایی رو در کل قرقیزستان انشالله بتونیم اجرا بکنیم. 12مин اجلاس. Өткөн жылы Тегеран шаарында Кыргыз Республикасы менен Иран Ислам Республикасынын өкмөттөр аралык комиссиясы 12-чи жыйынын өткөрдү. Ошол 12-чи жыйында биздин ошол эки тараптуу кызматташтыктын соода экономикалык, суу энергетика, маданий тармакта долбоорлорубузду ошол жерде бекиткенбиз протокол менен. Буюрса ошол протоколду ишке ашыруунун үстүндө иштейбиз. همونطور که میدونید ما امروز جمهوری اسلامی мына бүгүн Иран мамлекети тарабынан бөлүнгөн грантка курулган спорт комплекси ачылышына турабыз. Бул спорт комплекс жалпысынан алганда 1700 чарчы метрден турат. Эки залдан турат. Биринчи залы бул зал единоборство деп коебуз. Бул жерде грек-рим күрөшү, эркин күрөш, самбо, дзюдо, улуттук күрөштүн түрлөрү боюнча машыгуулар өтөт. Ал эми болсо экинчи этажында карате до тайквондо боюнча машыгуулар өтөт. Экинчи залын игровой зал деп коебуз. Ал жерде волейбол, баскетбол жана гимнастика түрлөрү боюнча машыгуулар өтөт. Жалпысын алганда бул спорт комплекс 500дөн ашуун спортчуга ылайыкташтырылган. Негизинен спорт комитетинин карамагында өзүнүн мындай жабык мындай зал жок эле. Мына бүгүн спорт комитетинин жамааты аябай кубанып отурушат. Себеби бул зал эл аралык стандарттарга жооп берген зал. Келечекте эл аралык турнирлерде өткөргөнү, Кыргыз Республикаларынын чемпионаттарын өткөргөнү толук шарт түзүлүп атат. Бұл жерде мына өзіңіздер көріп отқаныңыздай 240 орынды отыра тұрған орындар бар ар бир залда. Анан келечекте 2021 жылы биз экинчи этажында дагы бош орын бар. Ал жерге керектүү жабдууларды алып, тренажерлорду алып, жергиликтүү элге мындай фитнес-центр ачайын деп атабыз. Келип бул жерде машыгып, көңүлүн ачып, ден соолугун бекемдеп кеткени мындай толук шарт түзгөн аракет кылабыз. Сиздердин карамагыңызда жаш тарбияланган спортчулардан канча команда ушундай дене бар? Биз спорт комитетинин карамагында жалпысынан алганда 21 спорт түрүнөн машыгуулар өтөт. Ар бир спорт түрү боюнча курама командаларыбыз бар. Аларды Кыргыз Республикаларынын чемпионаттарына, эл аралык турнирлерге жөнөтөбүз. Бул залга биз график түзүп туруп, биринчи орунга ошол курама командалардын машыгууларын коебуз. Анан ошол эле графикке жергиликтүү элге дагы машыга турган бир убакыт саатын бөлүп, мындай шарт түзүп берген аракет кылабыз. Буга чейин кайсы жерде машыгуу? Кандай? Буга чейин биз шаарда болгон спорт залдарга аренда платасын төлөйт элек. Ошол жерде биздин спортчулар машыгат эле. Эми мына жакшы болду, спорт комплекси ачылып, баарыбыз бир тамдын астында дегендей
бул жерде эми жакшы ийгиликтерди жаратат деп ишенебиз спортчуларыбызча. Бюджетиңиздерге дагы үнөм болот экен да андай. Бюджетибизге дагы эми залдарга аренда плата төлөбөй, бюджеттерибизге дагы үнөмдөлөт. Ооба. Сом төлөшүңүздөр. Аренда. Мен азыр так билбейм, бухгалтер билет. Ооба. Я Алимбекова Аделина, занимаюсь тэквондо уже 5 лет. Серебряный призер Азии и двукратная чемпионка республики по тэквондо ITF. Этот зал мне очень понравился, так как он очень удобный, здесь все чисто, так как он очень новый. У нас были соревнования в Газпроме, только он находился на Западном. Теперь ждем ближайшие соревнования в этом зале.